Kulak salgıla barınar. Danazalı dolun beydin urpağı. Belgülü Karaday Batır'dın tukumu. Göksay konuşuğuzdun cürt başçısı. Bulku Mırza uğuldu oldu. Ata saltın kılımдар boyu saktağan kadır barktığı kalayı. Hazır bolsa naristeni beşike salu ırımın baştayız. Al emi köptü görgön, köp yaşagan, jurt konuşuğuz çeksiz sıylagan Ağjarkın apabız. Gönürdügün qada saltımızga layık, naristeni urmattu tayinesi alıp kelgen kuttu arça beşike, balanı bölük tuğandar. Kılımdardı qarıtkan, erkindikti uyup tutkan, göçmün Kırgız elibizin qada saltı, örf adatı, danazalı tarixi, jana bayırkı madaniyatı, bul albette gönür bugün çeksiz baylık. Ulu muraskadары ata babadan kalgan en jogorku baylıklardan biri bu Kırgız elibizin salt sanası. Бүткүл адам затындағы ең бір асыл қасиеттерінің бірі баланы бешікке салу жөрөлгөсү. Бешик бұл тилек менен айтылған сөз. Тилек бұл өзүнчө тарбиянын башыты. Мы очень рады, что Мен өтө кубанычтамын. Кыргыздын унутта калып бара жаткан салттарын даңазалап, жаш муундарга көргөзүп беришти. Насыйкат тобунун көрүүчүлөрү, окуучулар жана студенттер келип үйрөнүп кетишти деп ойлойм. Насыйкат тобуна дагы да чыгармачылык ийгилик каалайм. Мындан ары да колдоо көрсөтүп келе беребиз. Мына ушунча жылдан бери бала чакалы болуп жүрүп, биз ушул бешиктин тарыхын билбейт экенбиз деген ата-энелер болушту. Эң сонун жогорку деңгээлде өткөздүк. 2015 жылдан бери уюштурулуп келе жатабыз. Биздин группада 10 мүчө бар. Бул ырдап коюш элдин баарынын колунан келет. Биздин максат мына келе жаткан муундарга студенттер келди, окуучулар келди. Ушу өсүп келе жаткан муундарга бешик эмне, бешикке салуу жөрөлгөсү эмне, аны кандай кылып эмне кылыш керек, азыркылар бешикке бөлөсө окуй башы чайкалып кетет, минтеттеп, жалпак болот деп бөлөп айтат. Бул бешик эң илгертен келе жаткан тынч гана уктай берген неме болгон, бала уктатуучу жай болгон. Мына ушуну кийинки муундар түшүнсүн, ушулар алып калсын, ушуларды кийин ушу бешикте бул ата-энебиздин жөрөлгөсү деп бөлөп жүрсүн деп ушуну чагылдырып көрсөттүк. Bizim maksatımız o şu oldu. Жараткандын буйругуна жараша, ымыркай аман эсен жарыкка келгенде бала төрөлдү деп тайкелерге сүйүнчү келет. Сүйүнчүңөр кут болсун, ымыркайдын ден соолугу бек болсун деп келин баланын төркүндөрү тай беришет. Тай берген кезден тартып ошол журтту баланын тайлары, тайкелери деген жакшынакай Кыргызда сөз калган. Ошо тайке журту жээн төрөлгөндө эле тай атасы бешик жасоо үчүн аракеттенет. Ал эми тайкелер болсо аңчылыкка чыгып, ийгилик кийиктин терийлеринен алып келет. Баланын асты жылууз, шамал өтпөсүн деп терини ашатып, ийилеп, өңүн чыгарып, кадимки олток жасайт. Тайкелер менен аталардын колунан чыккан буюмду пайдалуу белек катары баланын астына төшөйт. Бул жерге тай энеси ала мончо кылып коюптур. Негизи бүгүнкү иш-чара Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааракесине арналган. Анан бир жакшылык улап экинчи жакшылык келип калды дегендей, биздин элдик насыйкат фольклордук тобубуздун 10 жылдык мааракесине карата коюлган. Андан тышкары кылымдарды караткан кыргыз элдин каада салты, үрп адаты, муундан муунга
качантан бери жер замандан бери келатат. Ошондуктан биздин жаш муундарда да мындай баланы бешикке бөлөгөн жөрөлгөнү көрсөтүп биздин маданиятыбызды, үрп адатыбызды унутпасын деген максатта. Biz şu Kırgızdın kada salttарын бүгүн 10 жылдык мероприятиябыз болду. Ошондо көрсөттүк, бешикке баланы кандай кылып салат. Şu жаштарга үйрөтүп, үлгү болуп, көрсөтүп коелу деп көрсөтүп койдук. Иш-чарабыз аябай жакшы өттү. Окуучулар, студенттер, ушул жерде жашаган элдер келип көрүп, баары ыраазы болуп, аябай кол чабышты. Ушул 10 жылдын ичинде биз канчалаган кыйынчылыктарды көрдүк, канча жаанга калдык, канча үйшөдүк, канча ысыдык дегендей, кийимдерибизди көтөрүп алып, формаларыбызды көтөрүп алып, көп жерлерге бардык, ардак грамоталарды алдык, сыйлыктарды алдык. Ар дайым ушундай иш-чара биз ушул Кыргызстаныбыздын эгемендүү күндөрүндө, майрамдарында дайыма чыгып, ушул Кыргыздын каада салттарын даңазалап, ошолорду көрсөтүп, ушундай жакшы иш-чараларды жасап жүрөбүз. Бул эми биздин өзүбүз үчүн ушу Кыргызда кийинки мына өсүп келаткан жаш муундарга үлгү катары ошолорду көрсөтүп, ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз. Ушул балабыз айтылуу шумкар көлдүү болсун. Бак баштаган көчтүү болсун. Балага балты бешик болсун. Бакытка ачык эшик болсун. Улууну сыйлап жетик болсун, кичүүгө өмүр кешик болсун. Аккан суунун шары болсун, балбандардын алы болсун. Оорлуга дары болсун, опол тоодой кары болсун. Кыдыр болсун жолдошуң, кыйын күн болбосун, ыйык тутманасы ордосун.